Манда күнүңөр менен акылдууларым. Жакшы эс алып турдуңарбы? Мен ойлойм, бүгүн силердин маанайыңар эң жакшы. Анткени бүгүн бизде аба ырайы да эң сонун. Күн жайыттай ачык, асман көк-көк, айлана жери жашыл түскө боелгон. Балдар, анда биздин бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштасак болчудай. Бизде бүгүн жаңы тема. Үй жаныбарлары жана канаттуулары. Силер үй жаныбарлары жана канаттуулар менен таанышкыңар келеби? Азаматтар, анда келгиле, экранга жакын отурабыз, конт коюп угабыз. Үй жаныбарларынын эл чарбасында мааниси өтө зор. Алардан тамак-аш, кийим-кечелер алынат. Келгиле, ар бир үй жаныбарынын биздин жашообузда тийгизген пайдасы жөнүндө кенен таанышып алсак. Уй, бул жаныбар бизди ар дайым сүт жана эт азыктары менен камсыз кылып турган жаныбар. Мышык. Мышыктын да адам баласына тийгизген таасири өтө зор. Анткени зыянкеш чычкандардан ар дайым арылтып турат. Жылкы. Адамдардын оор жумуштарында кошкон салымы өтө зор жана узаккы жолду жакын кылат. Эшек. Бул жаныбар да адамдардын оор жумуштарын жеңилдетет. Ит. Бул жаныбарды биз коргоочубуз десек болот. Анткени бул жаныбар короого өзгөлөрдү кээрбейт. Эчки, кой. Бул жаныбарларда эт азыктары менен камсыз кылат. Бул жаныбарлардын жүндөрүнөн кийим-кечелер, шырдактар тигилет. Тоок, үндүк, өрдөк, каз. Булар да эт азыктары жана жумуртка менен камсыз кылат бизди балдар. Мынакей, силер үй жаныбарлары жана канаттуулары менен тааныштыңар. Эми алар кантип сүйлөйт экен? Угуп көрөлүчү балдар? Уй. Ат. Ит. Көчүк. Эшек. Мышык. Кулун. Эчки. Кой. Балдар, бүгүнкү биздин сабак силерге жактыбы? Анда ата-энелерибиздин жардамы менен өзүбүздүн жактырган үй жаныбарыбыздын сүрөтүн тартып, кайтарым байланышка чыгабыз. Ар дайым үйдө болуп, колубузду самындап жуунуп,